Assalamu alaikum туғандар, мекендештер. Видео қайрылу жасап жатам. Туғандар, бұға чейін үй сатып алғандар көбі үйіне келген жоқ. Үйіне қарап қойған жоқ. Үйлері чөп басып 2 жылдан бері, кейбіркілердікі 3 жылдан бері, кейбіркілердікі 1 жылдан бері чөп басып, аябай қауіпті жағдай жарап жатады. Бұл деген өрттөнүп кетиш, қошналардың наразычылығы, анан өкмөттүн наразычылығы. Анын үстүнө быйыл жаңы мыйзам чыкты. Аны Google'дан окуп көрсөңүздөр болот. Кароосуз калган үйлөр мамлекеттин атына өткүзүлөт. 1 ай 2 айдын ичинде эле. Атайын өкмөткө, ар бир айыл өкмөткө бийликте отургандар буйрук берген, мыйзам чыгарып буйрук берген. Ошол буйрук анан мыйзам негизинде ошол үйлөрдү мамлекетке өткөрүү. Ошол мыйзамды колдонот. Ээси бар болсо дагы, менчик болсо дагы ээси ал үйдү тазалап, ретке келтирип, кошналарга зыян тийбей турган кылып, чөптөрдү оруп, өрттөн сактап, ошондой чараларды көрүп, анан үйүнү калтырып кетсе болот. Бирок бирөөсү дагы андай кылган жок. Ошол үйлөрдү алып койгон, ана келем, мана келем, келем дегендер, 1 айда келем дегендер келбей, 2 жыл, 3 жыл болуп калды, 1 жыл болуп калды. Анан келип үйүнү таштап кайра кетип калгандар бар. Ошолорго дагы тиешеси бар. Алар дагы убактыңарды таап келип үйүңөрдү тазалап, бул үйдүн ээси барлыгын белгилеп, көрсөтүп, заборлор кубалаган болсо заборлорун оңдоп, чөптөрдү оруп, чөптөрдү чыгарып, сууларды текширип, тоңуп калып, суулар жарылып кетиши мүмкүн. Ошол жарылып кеткендер аябай көп болуп атат, суулар агып кетип атат. Ошол силердин эсебиңерден анан чоң счеттор келет. Кагаздар. Счетчиксиз анан өзүнүн мыйзамы бар, колдонуп жазат. Кече бир адамдын счетуна 187 000 рубль счет келди. Айып. Сууду караган эмес, тоңуп калып жарылып кеткен. Караган эмес, ошол суу 2 айлап подвалга агып жүрө берген. Агып толтуруп, ал жак толгондон кийин сыртка чыккан, сырттан чыгып дворго барган. Кошналар эки тараптан аны караган эмес, чөп басып кеткен себебинен. Анан ошол суу 2 ай, 3 ай чыгат, эсеп чыгат, тоннасы менен канча тонна, анан ошол суткасына канча тонна чыгарышын эсептеп 197 000 жалпы счет келген туугандар. Ошого анан мусорго счет келет. Сиз жашабайсызбы? Россияда мыйзам бар. Ал мыйзам ар бир үйдүн ээсине мусор төлөгөнгө укуктуу. Ал мыйзамда жазылган. Жашайсыңбы, жашабайсыңбы, айырмасы жок. Мусор таштайсың, таштабайсың, айырмасы жок. Ошондуктан ошол счеттор келген. Үйүңөрдү ушул жыл июльге чейин келип карап койгула. Карабасаңар сентябрда мамлекетке өтүп кетет. Айтып коеюн, адамдар, келгиле үйүңөрдү карагыла. 10 күн болсо дагы убакыт бөлүп үйүңөрдү тазалап, чекелерини жыйнап, ошол үйдү муктаж болгон адамдарга берип салат. Мамлекет алып коюп, мыйзамды колдонуп. Ал мыйзам жаңы чыккан. Өткөн жылы аны талкоо кылышкан, быйыл уже колдонуп иштеп жатат. Биздин бир туугандын үйүнү уже алып койду. Бул ачык чындык. Ошол үй алынып койду, сөз кетти ал. Эс келген эмес, 2 жыл болду, бирок жылына карабай айырмасы жок. Өткөн жылы алдыңыздарбы? Алып коет. Үйдү келип тазалап, чөптөрүнү оруп,
эки шекелерин карап, кошуналар болсо кошуналарга суранып, үйүмдү иштеттүр, жерин иштеттүр десеңиздер карап коет жериңиздерди. Эч кандай неме кылбайт. Ошондо тартипке салып койсоңуздар, жашабасаңыздар дагы, бирок үйдү сактап, тазалап коюңуздар. Келиңиздер, болсом алып коет. Мына шу июль ичинде келгиле. Сиздерге кайрылуу. Эскертүү. Туугандар, үйүңөрдү анан алып койгондон кийин айтпагыла үйүм кана деп. Мен өткөн жылы дагы айтканмын. Быйыл уже мыйзам иште баштады и уже бир адам үйсүз калды. Анын үйүнө алып коюшту тилекке каршы. Бирок ал адамга эскертүү берилген. Видеодо дагы мен айтканмын, дагы айтып атам. Максимал турунда эме кылгыла. Чара көргүлө, үйүңөрдү келип карагыла.